Москва шаарындагы чыгармачыл кыргыз жарандарынын демилгеси менен уюшулуп, Кыргызстандагы таланттардын башын кошкон Аруу дүйнө адабий иримине жакында 10 жыл толду. Бүгүнү алгач Алымкул Осмоновдун эстелигине гүл коюлуп, андан соң акындын ысымын алып жүргөн улуттук китепканада атайын иш-чара өткөрүлдү. Жүрөгүндө мушкундай сагыныч жашаган Москвадагы аруудаштардан сиздерге жалындырууңуз салам. Эми Аруу дүйнө адабий клубунун 10 жылдык маекеси болуп жаткандан кийин мен 10 жыл ичиндеги негизги окуяларды айтып кетүүнү туура көрүп турам. Аруу дүйнө адабий клубу мындан 10 жыл мурун 2012 жылы келип койсом ушул жерде ошол түзүлүп аткан учурда күбө болгон кыздарыбыздан бар. Демек 10 жылдан бери мени жантап жүргөн кыздардан да бар экен, Асанова Назира. Ушул кыз бар эле, ошол биз Аруу дүйнө клубун ачып атканда Москвадагы кайсы бир чоң борбордук бир соода борборунда чакырып калышты, Назира чакырганда эже бак келип калыңыз, биз бир жакшы идея таптык. Келсек, Назиралардын Аруу дүйнө деген ырлар жыйнагы чыкты, кыздардын. Анан булар клуб түзсө кандай кылсак, анан ал кезде мен Москва Гайдыктар деген клубду жетектечүмүн, бирок үй бүлөлүк шартка байланыштуу жетектей албай турган учурум болчу. Эми баягы үйдүн эле тирилиги бар да. Ошентип турган учурда Назиралар чакырды, келди. Колуна калем кармагандардын сагынычын билдирүү максатында биз ушул клубду ачып калган элек, Назира андан бери келди, балдар ал кезде 3 болчу, бүгүн болсо Батырин болуп 5 бала менен болуп турат. Назира отуруптур. Дагы бул жерде мен Москвадан келгендерди ордунан тургузуп, сиздерге өзүнүн жок дегенде жүзүн көрсөтүп салам айтып коюшун каалайт элем. Кенжегүл Манашева, Тургунай Тайлакова, Санабар Көлөева, Бек Назарматов, Питерден Гүлмира Алимбубаева. Ошентип аталган иш-чарага мамлекеттик тил комитетинен, Кыргызстан жазуучулар союзунан, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн дагы чакырылган. Тегереги стулда айтылган ой-пикирлер менен кошо калемгерлердин ырларына дагы орун берилип, мындан аркы иш багыттары тууралуу кеңири талкуу болду. Ден соолук каалайм, ошондой эле бийик чыгармачылык сериени каалайм. Жана ушу Аруу дүйнөнү уюштурган жетекчилерге жогоруда айтып кетти, Айжан Момасалдыкова айымга ишинде ийгиликтерди, өзүндө ден соолуктарды, үй бүлөсүнө бир бакылачылыкты каалап кетени уруксат этиңиздер. Ар бир нерсенин башталышы оор болот, бирок ушунчалык уюмдун башын бириктирип, ушунча жылга чейин иштетип келгендин өзү бул чоң эрдик. Биздин Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында адайы чыгармачылык иримдер көп. Баарына катышып жүрөбүз. Мына ошолор адамдын чыгармачылык аракетин ойготуп, жакындан жардам берип атат. Бул жөнүндө айтылганы менен адайы ирим деген чоң нерсе. Эң биринчи жолу Кыргыз Республикасында мындан бир 70-80 жыл мурун жаңыдан ушул бир социалдык маданий багытка кадам таштаган өлкөдө Кызыл Чукун деген адайы ирим пайда болгон. Ошол Кызыл Чукун деген адайы иримди ошол кездеги жаш атагы даңкуу элек талант Алы Тукумбаев атабыз башкарган. Ошол Кызыл Чукун уюму биздин кыргыз элинин маданиятына даяр өнүктүрүүгө болгон залка тутаттарды берди. Алы Тукумбаевди баш кылып, Түгөлбай Сыдыкбековду, Жаки Таштемировду, ошол кездегилерди, ошондой эле көп агаларыбыз бүгүнкү күндөгү мына маданияттын тарыхында, кыргыз маданиятынын тарыхында алтын таңба менен аталган сындарды ошол Кызыл Чукун адайы ирими катырып кеткен бизге. Эми бүгүнкү күндө болсо ошол уюм айланып отуруп Кыргыз улуттук жазуучулар союзу болуп калганда, мен ошол жана биздин алып баруучубуз тааныштырып өтпөйсүңөр, билген бар, билбегенибиз бар. Мен ушул Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун бүгүнкү күндөгү төрагасынын орун басары болуп кызмат өтөйм. Фамилиям Кадыракулов, атым Келимбек. Жашоо сенин толгун суудай көмүлмөк. Эгер кыздар болбосо, эй адам
bizge kança uayım. Соңында калем кармап чыгарма жаратып, бир катар ыр жыйнактарын дагы чыгарып келген бүгүнкү чыгармачыл топтун көпчүлүгүнүн жылуу пикирин жаратып келе жатышкан Аруу дүйнө адабий ириминин мүчөлөрүнө ардак грамота, төш белгилер тапшырылып, музыкалык чыгармаларга дагы орун берилди. Биз сөз кылып жаткан Аруу дүйнө адабий иримдин чыгармачыл тобу андан аркы сапарында Ысык көлдү көздөй бет алышты. Алгач Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмоновдун Шака музейинде болушту. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуңа тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырылуу мындай жолдош күткөн жокмун. Көчкө окшоп, саптар чубап, тоону карап, жигиттер күлкүгө мас кетип барат. Бак чиркин турмуш канча мол болсо да, ар дайым бир жеринен толбой калат. Ысык көл, ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала буурул жалын чыгат. Ойлоруңду тизип ырдын сабына, о канча рет көл жээгинде таң аткан, элесиңди ысык көлдөн көрдүм да, толкундарды жиреп басып бараткан. Көл жээк деп келдим мына Алыкул, сен жашаган үй ичинде турамын, сен кармаган буюмдарды кармалап, кадимкидей эргүү алган убагым. Мындан соң Чолпон Атанын борборунда жайгашкан Рухордо маданий комплексинде саякатта болушуп, кезе келгенде ыр саптарына дагы орун берилип, жаңырларды жаратууга дагы мүмкүнчүлүк алышты. Ойлоруңду тизип ырдын сабына, о канча рет көл жээгинде таң аткан, элесиңди ысык көлдөн көрдүм да, толкундарды жиреп басып бараткан. Көл жээк деп келдим мына Алыкул, сен жашаган үй ичинде турамын, сен кармаган буюмдарды кармалап, кадимкидей эргүү алган убагым. Урматтуу мекендештер, мына биз Аруу дүйнө адабий клубунун 10 жылдык мааракесинин 3-чү күнүнө келип, 3-чү күнүбүздү Ысык көл жээгинде, Ысык көлдө Мөлтүр аттуу кемеде эс алуу менен, круиз менен улантып жатабыз. Кымбаттуу Аруу дүйнө клубунун адабий мүчөсүндөгү аруулаштар, бүгүнкү биздин Ысык көлдөгү саякатыбыз куттуу болсун. Алыкул Осмоновго арналган ырым ушул көлдүн үстүнөн окуп коеюн. Толкут көлдө түбөлүк, кылым жылап, жылдар толсо жирелип, Алыкулдун ыр саптары толкут көлдө түбөлүп, Ысык көлдүн тереңинде чөмүлгөн өрчүп келет кыргыз элдин жүрөгүндө ширелип. Ыр китебин ачып калсам барактап, тирмектелген көл шурушу сарактап, ыр саптары чубап сүйүш окумун, ырын ырдап обон сосом жашыруун. Дагы көпөр обон болуп жаралмак. Элди сүйгөн ырчы селең бир кезде, сен ырдаган ырлар азыр бүт эсте. 80 жашка чыгып азыр элиңдин сыйын көрүп отурмаксың бул кечте. Издейп сени таппай издеп өзүңдү, туулган жер көрө албай көзүңдү, кымбатында аккуулар көлдү сагынып, алмашында эсиңдеби эстейт эми сөзүңдү. Дагы көпөр обон болуп жаралмак,
оорубаса бул жашоодо кала алмак. 52 жашка кетпей жашаса кыргыз эли кенчтен өзүн таба алмак. Көлдүн үстүндө теплоходдо кетип атабыз. Ушул Алкуловго жазган Алкулдай жаза албадым деген ырым окуп берейин. Ысык көлдүн жээгине мен да бардым. Толкунуна толкундап ырлар жаздым. Канчалык эргисе да кыялдарым. Көлүмдү Алкулдай жаза албадым. Айланаңды бир сырлуу тоолор курчай, чылдыраган булактарың мөрөк суудай. Ата журтум жанымды бере алармын. Дартыңды көтөрө албайм Алкулдай. Махабат жан дүйнөмө бүлүк салып, жетелеп алып барса колдон алып, лирика дайрасынан Алкулдун турмакмын сүзө албай жээкте калып. Лирика дайрасынан Алкулдун турмакмын сүзө албай жээкте калып. Kırgız elim egemen. Alakандай kasiyettүү jurtum бар. Ачасы көп санжыралуу калкым бар. Ал мустактан изин баштап келаткан айтып өткүс кенен тарых баркың бар. Кең дүйнөнү кеңил көздө караган, кендиринен ким экенин сезе алган. Катылганын кайрып өзгө максатын, хан манастын үнү далай таркаган. Аруу элим кылымдарга жашаган. Акыл наркын дайым таза сактаган. Ар намысын бийик тутуп дайыма, антка туруп өлүмдөн да качпаган. Бирик кыргыз бүтүндүгүн суранам. Бүтүн кыргыз уруулардан куралган. Байыртадан чогуу тосуп душманын, баш көтөрүп байрак алып чыга алган. Мекенчилдик элибизде күчөсүн. Менсинген жоонун кайрат мүдөөсүн. Мертинбесин атамекен кайраты, мекенибиз Кыргызстан гүлдөсүн. Бар бол элим кылымдарга теңерген. Бир бол элим журтубузга жарасын. Өнүп өссүн эгемендүү мекенин, суктанышып дүйнө эли карасын. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса, толкунуңа тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырды сендей жолдош күткөн жокмун деп Алкул Осмонов айткандай, бүгүн Аруу дүйнөнүн 10 жылдык юбилейине байланыштуу Ысык көлдө саякатта жүрөбүз. Бул саякатыбыз Аруу дүйнөнүн 10 жылдыгына байланыштуу Кайыңды айылында, тагыраак айтканда Алкул Осмонов туулуп өскөн жери Каптал Арык айылында башталган. Бүгүн буюрса Ысык көлдө уланып жатат. Жай басып көлдү бойлодум, жакшы ойлорду ойлодум. Керемет көркөм фильми, суктанып эч бир койбодум. Күн нуру көлгө чачырап, толкуну ашып шаркырап, өзгөчө сулуу ысык көл өзүмдү кел деп чакырат. Түйшөлүп түргүн келди туурдукто, жолуго күн болот деп оолуктурдуң. Кезигип сыр чечишпей калган кезде шамалга сынган гүлдөй соолуп турдум. Кезиги калдык капыс жоолуп турдум. Өр сапка оон салып созуп турдуң. Көйкөлгөн көк шиберге кенең жатып, жүрөккө сүйүү болуп толуп турдум. Эсимен чыгыптырсың, жоолуп турдум. Өзгөнү тийбесин деп кооруп турдум. Сездиңби ошондогу махабаттын тунугу тазалыгын туюп турдум. Аттың ай, кайдан жайдан жоолуп турдум. Түш экен жакшы жака жооруп турдум. Мен Талайбек Калматов Сүйөркулов, Токтогул районунан болом. Ушул чыгармамды мен Чыңгыз Төрөкул Тайтматов 90 жыл юбилейине арнап чыгаргам. Улуу адам. Алыс болуп, бийлик менен байлыктан, тазалыгы келбетине жарашкан,
ай көлдүгү кем калышпай манастан, улуу адам жаралыптыр таластан. Бактыбызга жанган тура бул инсан, жылдыз сымал аалам жүзүн нурданткан. Билинбеген калк элек биз бир ууштан, кыргызымдын даңкы чыкты Чыңгыздан. Көз өтсө да мурас калган артында, жазгандары баасы чексиз алтында. Улутумдун улуулугун тааныткан Чыңгызыбыз атасындай баатырда. Улутумдун улуулугун тааныткан Чыңгызыбыз атасындай баатырда. Саламатсыздарбы, урматтуу арулаштар. Кечетен бери биздин иш чарабыз ошол Алымкул Осмоновдун эмесинде болуп атат. Бүгүн биз мына Көгөлтүрк Ысык көлдүн үстүндө сүзүп баратабыз. Биздин улуу акыныбыз Алымкул Осмонов көлдү 4 сапкана ыр менен түшүндүргөн экен. Ошол ырды мен деле кайталап койгум келет. Ысык көл, кээде толкун, кээде жымжыр. Толкуса толкунуна ортоктошмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырду сенде жолдош тапкан жокмун деп улуу акыныбыз айткан экен. Саламатта болуңуздар.